Достор салам, сіздермен мен Дария Батырханова, мен каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге мен видеода көріп тұрған макияждың жасалу жолдарын көрсетіп бермекчимин. Эгер де сіздерге бұл макияж қызық болса, демек бұл видео сіздер үшін. Кеттік. Биринчиден мен бетимди ырастап алдым. Андан соң мен көздүк кашын даярдоого өттүм. Мен атайын воск помадкасынын жардамы менен кашын чийип аламын. Ысыктын күнүндө биздин макияжыбыз агып түшүп калбаш үчүн, биздин макияжыбыздын боекторубуз көзүнүн кычыктарына топтолуп калбаш үчүн атайын көрсөткөн майлуу праймерди көзүнүн айланасына коюп чыгамын. Сөз түрдө бул праймер терибизге жакшы сиңиши керек. Андан соң мен кашыбыздын асты жагына биз көлөмдүү көрүнүү үчүн хайлайтер коёмун. Мынакей биз эми көзүбүздүн мындай макияжына өтсөк болот. Атайын күрөң түстүн жардамы менен калем менен биз көздүн ичкери жагынан борборду карай боеп чыгамын. Андан соң көзүбүздүн бүткөн жагынан баштап борборду карай боёмун. Мына ушул сиздер көрүп турган калем техникасын биз кайра эле көзүбүздүн астыңкы катмарында дал ушундай жолдор менен кайталайбыз. Андан соң биз атайын кичинекей синтетикалык кистин жардамы менен биз калемибиздин чеке жактарын жумшартып, жайып чыгабыз. Мына достор, жайып алдык. Эми биз билинер билинбеген күрөң түстү алабыз дагы. Азыр көрөсүздөр өзүңүздөр. Биздин ажырап турган боекторубузду бириктирип чыгабыз. Бул макияж мага аябай жагат. Бул макияждын аты ажыраган смоки айс же болбосо алма техникасы. Биз мына ажырап турган боекторубузду дагы какао түстүн жардамы менен дагы бириктирип чыгабыз. Андан да билинип туруу үчүн биз карамтыл күрөң түстү алабыз дагы бир ирет бастырып чыгабыз. Бул макияж мага эмнеси менен жагат? Көбүнчө биздин көзүбүз кичинекей болсо, көзүбүздү тоголок жана чоңураак көрсөтөт. Же болбосо көзүбүз бири-биринен алыс жайгашкан болсо, визуалдуу түрдө жакындатат. Жана биз бул макияжды кенен той топурларга, кечки отуруштарга, туулган күндөрдө, фотосессияларда колдонсок болот. Vivienne сапонунун кара түсү менен биз боегубуздун эки чекесин боеп чыгабыз. Мына достор, боеп чыктым. Эми атайын праймер клейдин жардамы менен биз көзүбүздүн так ортосун, борборун коюп чыгам. Биздин праймерибиз катып кете электе биз Inglot'тун 121 алтын түстөгү пигментин алабыз дагы бастырып чыгабыз. Пигмент көбүнчө синтетикалык кист менен коюлуу керек. Же болбосо биздин манжаларыбыздын жардамы менен бастырылып коюлуу керек. Мына достор, өзүңүздөр көрдүңүздөр, биздин макияж аябай кооз болуп бара жатат. Андан соң биз дагы эле эффектүү көрүнүү үчүн биз Inglot'тон слюда иштетебиз. Алтын түстөгү биздин андан да соң жылтырап калат. Биз макияжыбыз андан да соң көрктүү болуп калат. Бирок баары бир экрандан, видеодон анча билинбейт бул эффекттин бардыгы. Мен жана башында айтып кеткендей эле, биздин ушул үстүндө жасалган техника көзүбүздүн астыңкы катмарында дал ошондой жасалат. Мына биз кара түс менен боеп чыгып жатабыз калемдин үстүнөн. Андан соң биз праймерди көзүбүздүн так ортосуна коебуз. Праймерден кийин өзүңүздөр билгендей эле пигмент. Көпчүлүк учурда мен макияжды подводка менен коштоону жакшы көрөмүн. Көзүбүз андан да чоң көрүнүп калат жана мындай бажырайып калат. Эгерде силерге подводка чийүү кандай туура чийилиши кызык болсо, сиздер ой пикириңиздерди калтырсаңыздар болот. Мен бул боюнча видео сабак тартамын. Көзүбүз андан да чоң жана бажырайып көрүнүү үчүн мен жасалма кирпик колдономун. Мына биздин макияжыбыз дагы соңуна жетип калды. Биз көзүбүздү каял коюп бүткөн соң биздин бетибизге өтөбүз. Азыр бетине мен праймер коюп жатамын. Праймер бул тоналдык кремдин астына коюлуучу база. Андан бетине тоналдык крем коюп бүткөндөн кийин мен бетин контурлоого өттүм. Контурлоо боюнча, эгерде сиздер менин видеолорумду көрүп жүргөн болсоңуздар билесиздер, бетти туура контурлоо боюнча менин видео сабагым бар. Биз туура контурлоонун жардамы менен биз бетибизди стандартка жакындатып алсак болот. Эгерде бетибиз узун болсо кыскараак көрсөтүп, чоң болсо кичинекей көрсөтүп дегендей.
Достор, эгерде сиздерге кызык болсо, менин видеолорум жакса, сөзсүз түрдө лайк коюңуздар жана менин каналыма кошулуңуздар. Сөзсүз түрдө ой пикирлериңиздерди калтырыңыздар. Эгерде сиздердин сунуштарыңыздар болсо жазыңыздар. Кандай макияж көргүңүздөр келди эле, кайсы макияжды көрсөтүп берейин жазсаңыздар, мен сөзсүз түрдө жооп берем сурооңуздарга жана видео тартканга аракет жасаймын. Азыр биз бетти контурлап бүткөн соң, биз беттин атайын укаланган упанын жардамы менен фиксациялап жатабыз. Мындан соң биз бир сыйра кургак корректордун жардамы менен беттин коррекциялап жатабыз. Merylun'ун хайлайтери. Биздин хайлайтерди биз оозубуз бир аз чоңураак көрүнүү үчүн оозубуздун үстүңкү жагына да коюп коебуз. Мына достор, биздин макияжыбыз бүттү. Сөзсүз түрдө кийинки макияжга чейин көрүшкөнгө чейин, видеого чейин көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар. Сиздер менен Дарья Батырханова болду.